мектебибиз типовой болуп, бардык шарттар менен түзүлүп бүттү. Окуучулар үчүн дагы, бул жерде иштеген мугалимдер үчүн да толук шарт бар деп айтсам болот. Сузакта курулушу 16 жыл мурун башталган мектептин ачылыш аземи болду. Мектеп 150 орунга ылайыкталып 2019 жылы курулуп бүткөн. Аталган мектепте окуучуларга керектүү шарттар жаралып, интернетке туташкан. Анын курулушуна түрткү берүүчү гранттан 32 миллиондой каражат сарпталган. Бирок мектептин курулушу толугу менен быйыл бүткөндүктөн ачылуу аземи ушул убакытка туш келген. Мектептин жалпы курулушу боюнча бул 2005 жылы башталган. 2005 жылы башталып, ошондогу мектеп ошол учурдагы мектеп директору Булуев Калмураттын агайыбыздын аракети менен проекттер башталып, тилекке каршы 2006 жылы токтоп туруп калып, 2015 жылга чейин туруп калган. Канжыга айылындагы бул имарат 1964 жылы курулган. Алгач 40 орунга ылайыкталган негизги 4 жылдык мектеп болуп түзүлгөн. Убакыттын өтүшү менен имарат авариялык абалга кептелген. Мындан улам жаңы мектепке муктаждык жаралган. Сузак районунда жалпы 106 билим берүү мекемеси бар. Анын тең жарымы типтүү мектеп болуп саналат. Аталган билим уяларында 58 миңден ашык окуучу билим алат. Мындан улам районго дагы 20 мектеп куруу зарылдыгы бар. Сузак району боюнча негизинен 106 мектеп бар. 106 мектептин 11 мектебибиз аварияга калды. Быйылкы мына окуу жылында 3 мектебибиздин курулуштары бүтүп, ишке берилди. Бүгүнкү күндө авариялык бар мектептердин саны 11 мектебибиз бар. 11 мектептен 2 мектебибиз курулуштары бүтүп ишке келди. Калгандары да бүгүнкү күндө бардыгы министрликке берип, министрлик аркылуу Гостройго берилип, бүгүнкү күндө ошо мамлекеттин көзөмөлүндө турат. Аталган Канжыга айылы Сузак районуна караштуу Курманбек айыл өкмөтүнө карайт. Ал райондун борборунан 75 чакырым алыстыкта жайгашкан. Тоо арасындагы бул айылда башка социалдык маселелер да бар. Алсак, трассадан айылга чейинки жолдун абалы жашоочуларды түйшөлтүп келет. Бул жерлерге бизде айыл өкмөтүбүз тараптан ар дайым тазалоо иштери, жолдорду сүрүү иштери жүрүп турат. Бирок тоолуу аймак болгондон аба ырайы катал билесиздер, ошого көп жааган болсо кайра эле жолдорубуз бузулуп калыш коркунучу бар. Ошого бир айда бир 2 жолу, 3 жолу тазалаганга туура келип калган учурлар болот. Кээ бирки жылдары жакшы болгон учурларда 1 жылга чейин жакшы абалда сакталат. Эми аба ырайына багуу болуп калат да. Азыркы учурда аталган Канжыга айылында 300гө жакын кожолук жашайт. Деген менен алыскы айылда ФАПтын имараты эскирип, ал эми бала бакча дагы деле жок. Бардыгы эле өзү эң акыркы айыл өкмөт болгонубуздан бардык соц объектилерибиздин абалдары өтө жакшы дегенден да калысмын. Бизге азыр учурда ушу бала бакча жаатынан дагы өтө муктаж болуп турабыз да. Курманбек айыл өкмөтү жалпы 8 айылдын башын бириктирет. Алардын баарында биригип 15 миңдей калк жашайт. Деген менен болгону 8 ФАП жана 2 бала бакча бар. Ошондой эле аталган айыл өкмөттүн бюджети 14 миллион сомду түзөт. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, регион.